Урматтуу мекендештер, өткөндө мен бир таза канды чыгарганымда таза эмес кан кандай болот деп сурадыңыздар да. Мына азыр ошо бүгүнкү таза эмес кан бул канда эрибей калган майлар болот. Муну хилиоз дейт. Мочевая кислоталар көбөйүп кетет, фосфорный кислоталар көбөйүп кетет, холестерин көбөйүп кетет, эрибеген белоктор көбөйүп кетет. Буларды фибриновый нити деп коет. Мына азыр бүгүнкү биздин келген эжекебиздин канында көбүрөөк эрибей калган майлар бар экен. Эми аппарат жөнүндө да бир аз айтып кетейин. Бул мынакей аппаратты көрсөтүңүз. Бул аппарат деген гематоскоп деп аталат. Муну 1931 немец окумуштуусу Эндерлайн тапкан. Бул деген колдонуп эле жүрүш керек, просто болгону гана врачтар колдонбой калган үчүн бул унутта калып кеткен. Бирок бизде окуткан профессорлор бизге ушуларды үйрөтүп, биз ушул боюнча азыр кандын ичин көрүп атабыз да. Мына азыр сиз бул жакты көрсөтүңүз. Мына таза эмес кан деген сөз, мына караңыздар. Булар эритроциттер, булар кандын ичинде жүрүүчү, бизге кычкылтек ташуучу, бизге микроэлементтер ташуучу биздин эритроциттер. Бирок бул эритроциттер бири-бирине жабышып калган. Жана ушунун жанында ногу караңыздар, эрибеген майлар. Мына ушуну биз таза эмес кан деп айта алабыз. Ногу бүртүкчөлөр, булар эрибеген майлар болуп саналат. Мына мен азыр жылдырайын, бул кайра эле көрүнө берет. Мынакей. Мына бул эрибеген майлар. Бул орустар айткандай страшно, аябай неме, өтө коркунучтуу нерсе булчу. Бул деген бир жерге барып чогулат. Бир безге барып чогулат, бир органга барып чогулат, киста болуп чогулат, миома болуп чогулат, без чоңойот, угри болуп чыгат. Мына дагы көрсөтүңүздөр. Канды мына мен жылдырган сайын эле, мына караңыздар. Жылдырган сайын эрибеген майларды көрүп атабыз. Так, сиз эже башыңыз ооруйбу? Ооруйт. Уктап турсаңыз деле, уктап турганда эс албагандай болосузбу? Эс албагандай болосуз. Чарчаганыңыз кандай? Тез чарчайсызбы, чарчабайсызбы? Тез чарчап, чарчагандай эле болуп эле. Чарчагандай эле жүрө бересиз, мына толук эс алгандай болбойсуз. Памятиңиз кандай болуп атат? Памяттан начар. Памяттан начарлап кетет. Демек, эмнеге начарлайт? Потому что караңыз, мына ушул майлар, булар деген мээнин кан тамырлары өтө майда да, өтө майда. Мына канды кайра көрсөтүңүз. Караңыз. Мына кайра ошол майлар чыгып атат. Жылдырган сайын ошол майлар чыгып атат, Демек, эмне үчүн бул мына эжекебиз, мен дейт өзүмдү жакшы эле бар анализдериңиз бар эле жакшы чыккандай болот. Ооба, жакшы, таза деп. Анализдер бар эле. 2 жыл мурун өткөндө. 2 жыл мурун, бирок 2 жыл көрөт экен. Адам деген 1 жылда, 1 жол болбосо 1 жылда 2 жол чыгып туруш керек да. Эми сиздеги негизги ушул жалптарыңыз, ушул даттанууларыңыз мына кандын ичиндеги эрибей калган майлардын эсебинен болот да. Эмне үчүн ушул майлар эрибей калды? Себеби сиздин өтүңүз жакшы куйбайт. Уйку безиңиз соолугун жакшы чыгарып бербейт. Бизге мына биз тамак жегенден кийин ал ашказандан 12 чеги өтөт. Мына ошол 12 чегиде бизге Кудай таалам 2 бесплатно аптека берип койгон. Бирөө өт башкачасы, бирөө уйку без. Мына ушул экөө соогун жакшы куюп турса эле, демек бизде тамак жакшы сиңбейт. Алар кайсы бир себептердин эсебинен жакшы соогун куйбай калды, жакшы өтүн куйбай калганда тамак жакшы эрибей калды. Мына ошол эрибеген майлар бизде белок, углевод, жир деп коет. Жеген тамагыбыздын баардыгы 3 түрдүү болуп кирип кетет да, бизге май, углевод жана белок болуп кирет. Мына ушулар жир, майлар толук эрибей калгандыктан азыркындай майдын бүтүкчөлөрү канда калып калат. Бул эрибеген майларды клетка албайт. Мына сиз бүт биздин денебиз клеткадан турат да. Кан тамыры ушул жака тамакты кызыл кан тамыр менен алып барып жөнөйт. Анан клеткага алып барганда клеткада жок, бул эрибеген май экен, мен муну албайм дейт. Мен албайм, қан сенден албайм дейт. Себеби кан тамыр клеткага капалып берип атпайбы? Кан тамырдын ичинде ал айланып жүрөт, анан бир жерге отуруп таша баштайт.
Көрдүңүзбү? Ой токташканда дагы ушул кан тамырдын ички бетине токтошот. Көрдүңүзбү? Анан кан тамыр деген бияка мынтип тамагын өткөрүп туруш керек да. Значит, мунун бети тосулуп калгандай болуп кантип бияка жакшырып тамак кычкыдекти алып өтүп берет, кантип тамак ысытат алып берет. Ошондон память кете баштайт, унутчак боло баштайт, тез чарчайт. Себеби мээге жакшы кан тамыр барбай атат. Адамдын булчуңдары чарчайт. Көрдүңүзбү? Демек, биз эми эжекенин ушул эрбей калган майлары менен күрөшөбүз.